Биздин көрүүчүлөр бая жогоруда видеолордо айтылганындай Malibu чындыгында көбөйүптүр бул аптада. Мынчалык көп санда көрүлө келип, да бир Malibu эң акыркы кузовтарында корейский Malibu Кореядан көрсөңүздөр мына атайын жандырып койгон динно ходовойлору бул жагынан жана теки оптикалары жагымдуу формалары. Жылы 2017, объему 1.5, телефон номерлери эсиники 550 28 12 83, коробка автомат. Мындай декоративный акули плавникке окшогон антенна эмеси. Ички салонуна көңүл бурсак, мындай электроприводда кожалары аябай жагымдуу, катуу эмес дагы, жумшак да эмес, орточо. Мынандай штатный монитору. Монитору менин оюмча Android системасында. Так, приборной панели на корейский немеде көрсөтүлүп турат. Подогрев руля, мынаки система мынаки дорожный полосадан чыгып кетпей немеси авто режимде которула турганы. Память сидений эки режимде, рулю кожа, кнопка старт-стоп могу жеринде. Двухзонный климат контроль могу жеринде кичинекей дисплейчиги менен жана подогрев сидений. Бул жагында помощник при парковке функциясы жана бул жагында антизонос функцияны өчүрүп жандыруу. Машинанын баасы 20 миңби? 20 миң долларбы? 20 миң доллар деп атат. Toyota Prius. Ee, 2012, объему 1.8, гибрид, баасы 11 миң доллар деп атат. Samsung SM3 Кореядан свежий перегон болуп келиптир. Samsung'дарда ушундай машиналар чыгарып болуп атышат. Samsung өзү бардык жагынан болуп атат. Бул фирма даже танк чыгарып атышат, военный техникаларды. Так, коробка автомат, максимальная комплектация деп жазылып турат. 2010, объему 1.6, телефон номерлери 553 11 35 35. Бул арканкы жагынан көрүнүшү машинанын. Мынада азыр кнопкада эле эси. Арканкы стоп патварниктерин жандырып койду. Ошондой да навороттору чыгып калган окшойт. Бул жагы башкаруу системалары, кнопкасы, помощник при парковке функциясы. Бар жагында мультируль бар. Мультируль дейт. Так, приборный панели ушундай экен. Пробеги 104.137 километр. Мынаки монитору өзүнүн Samsung фирмасынын мониторлорду точно жакшы чыгарышат булар. Двухзонный климат контроль, старт-стоп кнопкасы ушул жерде жайгашыптыр. Коробка автомат. Подлокотниги мындай кичине ийилип кетиптир алдыга караганда, карай баштаганда. Так, анан кара кожа сиденьялары кандай десем, орточо. Бул дагы катуу да эмес, жумшак да эмес. Айтылыш баасы 450 миң сом, 450 миң сом дейт. Анан не, люк панорамныйбы? Жокпу? Бул жөн эле кара экен. Люк жок экен. Honda Jazz.
2003, объемы 1.4, коробка механика, телефон номерлері 999, коды менен 96 58. Айтылыш басы 320 000 сомды отат. Ички салонын көріп қойылы. Шындай екен. 320 000 сом. Арқаңқы стоп сигналдары рестайлинг қойылып тұр. Да бір Honda Jazz. Жылы 2006. Коробка автомат. Телефон номерлері 701 44 84 69. Алдын қайнектері электростеклоподъемникте. Қалған жағын өте деле түшүндүрүштүн кереги жок. Бардыгыбызга эле маалым болуп калат. Айтылыш басы 6 000 доллар. Hyundai Avante 4. Объемы 1.6, телефон номерлері 551 00 89 14. Айтылыш басы 6300 доллар кеми бар дейді ейсін. Ішкі салонда бір қысқаша көрсетіп қойайын. Ішкі салоны. Hyundai Avante 5. 2011, объемы 1.6, телефон номерлері 555 04 14 04. Айтылыш басы 7500 долларды отыр. Ішкі салон қысқаша көрсетіп қойын. Сиденьялар материалда екен, кожада емес, мультируль, монитор бар. Өзінің штатный мониторы, двухзонный климат-контроль. Chevrolet Captiva. $2007, объемы 2, дизель, коробка автомат. Басы да жазып тұр, 9000 доллар. Телефон номерлері. Люк бар екен. Эшіге жауық. Іші мұнда көрсетіп беріп қойырайын. Мынакей байқап көріп тұрғаныңыздардай машиналар көп. Жалаң, свежий, корейский, Япония, Америка, BMW, Mercedes, Kia бардығы теңде бар. Мен жана жөнөкөй арзан машиналарда тартамын. Сөзсүз түрдө жалаң эле кымбат машинаны тартып өткөсүн деп кээ бирде жазып калышат комментарийде. Ал сиздер видеолорубузду толук көрбөгөнүңүздөрдөн ошондой жазып коюп атасыздар. Себеби мен арзанында, кымбат, орточо бааларында сөз тартканга аракет жасаймын. Мына машинага кайрылсак, Toyota Corolla Universal 2003, объемы 1.6, басы 350 000 сом деп жазып коюптур. Телефон номерлери жакыныраак, жакшыраак көрсөтүп коеюн. Болду. Кошуп чыгар. Так, мына машина өзүңүздөргө көрүнүп турганда сразу эле жагымдуу, жакшынакай коз Lexus IS 250 байканыңыздардай могу решетка радиаторлору сплошной түшкөн. Обвестери дагы бар мындай өзүнкү бамперинде уже мындай оптикалары да бир башкача формада чыгыптыр. Спортивный, молодежный деген сыяктуу. Бул арканкы жагынан көрүнүшү. Мулар светодиодный экен, жана турган.
ички салонуна көңүл буралык эми. Так, мына байкагыңыздардай бардыгы тең. Мына жеринде кожа, кызыл. Түстө көрүнүп турганы 3 режимде память сидений, башкаруу функциялары, кнопкалары. Помощник при парковке функциясын өчүрүп жандыруу, анан кийин лобовойдуку дагы печкадан сырткары өчүрүп ысытып коюу функциясы дагы бар мына кнопкасы аркылуу. Мультируль, круиз контроль менен кошо. Бул жеринде мынаки карда жүрүү системасын өчүрүп жандыруу функциясын кнопкасы, антизанос. Бул жеринде мына джойстик менен норма, спорт жана эко режимге которуу режимдери дагы бар. Старт стоп кнопкасы ушул жерде жайгашкан. Бул старт стопту кичине түшүндүрүп берип коеюн. Күлүшсүз эле келип туруп эле машинага отуруп бересиз, чөнтөгүңүздө болуп туруп берет, ключ ушуну эле басасыз, машина жүрүп кете берет. Тормозду тээп. Двухзонный климат контроль. Мониторум о жерде карайып турган жерге бардыгы тең монитор болуп саналат. Подогрев сидений менен кошо абдуфу дагы бар. Мына вентилятору о жеринде байкасаңыздар, абдуфу. Жана ушул эле жанында рульду ысытып берүү дагы функциясы бар. Мына рульду ысытса болот. Кышында аябай жакшы. Бул баягы муздак рульду кармабайсыз. Ушуну бассаңыз жылуу болуп калат. Жана сиденияларына эми токтолойлу. Сидениялары бул спортивный, мына боковой поддержкалары аябай жакшы. Спортивный вариантта неме болгон, мында кызыл кожада. Айтылыш баасы канча болуп атат эле? $21,000. Телефон номерлери машинанын ээсинин 551 34 1005.